Президент окко учкан баткендик Мамасалы Каратаевдин үй бүлөсүнө Lexus алып берди. 2021 жылдын 28-30 апрель күндөрү Тажикстандын Баткенге куралдуу кол салуусу учурунда каза болгон Мамасалы Каратаевдин үй бүлөсүнө унаа тапшырылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Мен дагы ушул машинаны айдагым келет да, атам эстелик. Атам бизди бул машинаны каяктарга апарбады. Бул машинанын оңдой берсин сурагандан менен мен дагы ушул атам айдаган машинаны айдагым келет. Келечекте. Малым болгондой, унааны президенттин атынан облус жетекчиси Абдикарим Алимбаев алып келип тапшырды. Мамасалы Каратаевдин үй бүлөсү Кыргыз-Тажик чегара чырында каза болгон адамдардын үй бүлөлөрү үчүн Баткен шаарында түптөлгөн Мадина шаарчасында мамлекет тарабынан салынган үйлөрдүн биринде жашайт. Маркум 6 баланын атасы болчу. Ал 43 жашында окко учуп көз жумган. Маркумдун агасы Абдуразак Каратаев алар жалпы 13 бир тууган экендигин айтты. 13 бир тууганын бири маркум Мамасалы болчу. 4 кыз, 2 уулдун атасы эле. Мына ушул ушарп тарткан бечарамдардын жардам берүүсүнө мен чоңур рахмат айтылам ушулардан. Мына мен кечедан эшитип калдым, келген экен акчасы, ошо жардам беребиз деген экен. Ошолго толук жардам берип койсо, бирөө үйүнөн айрылган энем, мал мүлкү жатат энем, телевизор, холодильник, машиналар канча күйүп калган энем. Анан сырткары башка нерселер көп күйгөн. Мен ошолорго айтат элем, жардам берген үчүн чоң рахмат. Кыргыз аскерлери окко учканда ооруканага ташып жатып, экинчи рейс учурунда окко учту. 3 адамды алып келе жатканда окко учкан. Ошону биздин бийлик эстеген үчүн чоң рахмат айтам, деди ал. Маркум Мамасалы Каратаевдин өспүрүм уулу социалдык тармакта атасыныкындай унаа айдагысы келерин айтып, кайрылуу жасаган. Президент кайрылууну угуп, анын үй бүлөсүнө ошондой унааны тапшыртты. Маркумдун уулу Мелисбек Калбаев унаа үчүн ыраазычылыгын айтты.